пайгамбар алейхиссалату вассалам сактанган нерселер. Бул нерселерди биз билишибиз керек. Дуабызда дайыма айтыш керек. Эгер ошонун ар сактанган нерселери окшош болсо да ар кандай дубалар да келген. Мындай катарынан айтсак деле болсо жаттап, ошодон дайыма сактанып жүрүңүз. Пайгамбар алейхиссалату вассалам алсыздыктан, жалкоолуктан, коркоктуктан, сараңдыктан, алжып калуудан, жүрөктүн мерис болуп калуусунан, кайдыгерликтен, жакырчылыктан, кор болуудан, тентип кетүүдөн, ошондой эле капырчылыктан, ширктен, пасыктыктан, бузукулуктан, эки жүздүүлүктөн, бөлүнүп жарылуудан, бирөөлөр үчүн көргөзүү, угузуучүдөн, көрбөй калуудан, дудук болуп калуудан, алжып калуудан, жинди болуп кетүүдөн, ар кандай жугуштуу оорулардан жана карызга батып калуудан, адамдардын үстөмдүгүнөн, заматта жакшылыктын жамандыкка айланып кетишинен, ден соолуктан оорукчан болуп калуудан, күтүүсүздөн башка бале түшүп калуудан, Аллахтын баардык каарынан, күтүүсүз баледен, бактысыз болуп калуудан, тагдырдын оор кыйышынан, душмандын келечелеп шылыңдаганынан, кайгыдан, кападан, сарсанаадан узак жашап, алдан күчтөн тайып бирөөгө кор болуп калуудан, кабыр азабынан, тозоктон, шайтандан, дүйнөнүн азгырыгынан, дажалдын азгырыгынан, бул дүйнөдө жашоо менен өлүмдүн азгырыгынан, ошондой эле оор карызга батып калуудан, оор күнөөлөргө түшүп калуудан, байлыктын азгырыгынан, бүт ушундай фитналардан, жаман кошунадан, кыянаттан, ачкачылыктан, напсинин жамандыгынан, кулап кетүүдөн, чөгүп кетүүдөн, күйүп кетүүдөн, шамалдан, адашуудан, караңгылыктан, зулумдуктан, тайып кетүүдөн, пайдасыз илимден, коркпогон жүрөктөн, тойбогон напсиден, жооп берилбеген дубадан, жаш чыкпаган көздөн жана баардык терс адеп ахлактардан, терс мүнөздөрдөн, көрө албастыктан, ичтарлыктан, кайдыгерликтен сактанган. Ушуларды дайыма дубаңызда айтып жүрүшүңүз керек. Эң алыс адам дубаны аз кылган адам. Алла тааламга канчалык жакын болсок, ошончолук адам энергияда, токтукта, шамдагайлыкта, жакшылыкта жүрөт. Дубаны аз кылсаңыз, миң күчтүүмүн десеңиз деле алыс болосуз. Алла тааламдын жардамы болбосо адам эч нерсе эмес.